Ушул силерге рахмат. Алыс болсо да келиңиздер ушул карап жүргөн айында. Силерге да ошо ден соолук каалайм. Бар болуңуздар. Ушундай ар бир адамдын битке кайгысы болсо дагы битке мындай эмеси тең болушуп атасыздар. Силерге чоң рахмат. Ошо телефондон эле угуп элем. Мен ушу силерге аябай ыраазы болдум да. Ушундай адам баш турбайбы деп ойлогон. Анан десем ошо жолдошум убагында жакшы жашап жүрсүм, анан инвалид болуп калган ушундай балам экөөбүз ушундай жашоодон шатабыз. Буга деле шүгүрчүлүк кылабыз. Ушундай эме кылбайбызчы, Кудайдын жазганы, Кудайдын кылганын көтөрүшүш керек да. Анан десем ошо сиздерге мен айла жок, ушундай телефон аркылуу эле сүйлөштүм азаматтардан. Ыраазымын ушинтип алыс болсо дагы ушундай биздин жашообузду көрүп, өзүң көзүң менен көрүп атасың мындай эмне. Урматтуу биз туугандар, биз мына Нарын областынын Ак-Дала районунун Караөлгөн айылындабыз. Мына Максат байке ушул канча жылдан бери мына ушул турак жайда 20 жылдан бери жашап атат экен. 20 жыл болуптур. Бул үйдүн ошол өтө оор акыбалда экенин былтыр келип көрүп таанышып кеткенбиз. Анан эми биздин бул жерге келишибиздин дагы себеби, максаты биз Аллахтын ыраазылыгын табайлы, ушундай жолго чакырык кылабыз. Ар бир мекендеш, кыргыз бир туугандар мындай нерсеге кайдыгер карабастан, Кудайдын алдында жакшы ишке себепкер болуп калууга чакырабыз. Мынакей биздин бул жерде келишибизге, бул жерде мынакей бириккенибизге биздин ушул ынтымагыбыз бириктирип турат. Дайым ушундай ынтымак биримдик менен жок дегенде жылына 2-3 адамды үйлүү кылсак дагы биз чоң иш жасаган болобуз. Анан мен ар бир туш тараптагы дүйнөнүн төрт бурчунда жүргөн кыргыз мекендештериме кайрылык чакырып кылып айтар элем. Ушундай иштерге кол сунуу акча бүгүнкү күндө бир үй бүлөнүн ушул канчалаган каар, канчалаган жамгыр жааса дагы ошол жамгыр каардан кооруп тосуп турчу калкан болуп турат мынакей. Эми бул үй балким 50 жыл, балким 100 жыл турса, ошол 100 жылдар бою сиздердин берген аманатыңыздар, берген садакаңыздар ушул үйдү калкалап, Кудайым буйруса күнүнө. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Негизги максаттарыбыздын бири биргелген бул жалганда жакшылык кыла билейли. Биз жакшылык кылсак кылбасак да бул өмүрлөр өтөт экен. Аллах Таала аймандан айырмалуу акыл берген. Бирок ошол акылды бир аз болсо дагы туура жагында иштетүүгө чакырык кылып, элди ынтымак биримдикке чакырып, мына бүгүнкү күндө биз бүткүл Кыргызстандын аймактарын камтып, ушундай жакшы иштер жүргүзөйлү деген аракеттебиз. Мына бүгүнкү күндө биз Нарын областындагы Ак-Дала районунун мына Карабүлгөн деген айылында турабыз. Мына ушу сиздер көрүп турган үйдө биздин мекендештер жашап келген. Бул мекендештердин кайрылуусу ушул бир үйдө 5 жашайт, 3 майып болуп кайрылган. Мына ушул үй бүлөнү камтыгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз колубуздан келген аракетти жумшап иш жүргүзүп келебиз. Сиздер көрүп тургандай мына үйдү бүтүү алдында турабыз, Кудай буйруса. Мына биздин туш тараптан колдоо көрсөткөн бардык мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрымдуу мекендештер, анын ичинде мына кайдыгер карабастан алыстан туруп жакындан колдоо көрсөткөн мекендештерге Аллах ыраазы болгон болсун. Сиздердин келген аманаттар өзүнүн дарегине жеткизгендин себебинен бүгүнкү күндө былтыркы жылдын эсебинде 7 үй бүткөн. Аманат дарегине жетпесе бул жыйынтыктар болбойт эле. Ошон үчүн мына быйылкы 2018-жылы дагы Кудай буйруса 7 энеге үй башталган, мына ондогон энелерге. Мына бүгүнкү күндө чекесинен үйлөрдү бүтүрүп тапшыруу аракетиндебиз. Бул дагы болсо биздин видео отчетубуз, бул келген аманат дарегине жетип аткандыктан биз отчет берип аткандыгыбыз. Мына ушул Россиядан кече жакында мына ушул Орозо Битирден чогултуп, ушул жактагы мекендештер бизге 50 000 рубль которушкан. Ушул 50 000 рубльды ушул алардын сунушунда ушул үй бүлөгө жумшап коесуңарбы деген сунуш берилген. Мына ошол сунуштун негизинде токтоп турат эле үй. Акча жок, биз куруу иштерин жүргүзө албай атат элек. Келген акчаны ушул жакка сарптап, бүгүнкү күндө сиздер көрүп турган цементтери, бардык ички абделкага кете турган материалдар Кудай буйруса алынып келинди. Аллах ыраазы болгон болсун. Урматтуу мекендеш, кайдыгер карабаганыңыз үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Фонддун атынан жана фонддун ичинде үйлүү болгон энелердин атынан биз терең ыраазычылык билдиребиз.
Мен ушул жерден бир нерсени айтып койгум келет. Бүгүнкү күндө биз бул дүйнөдө 3 күнчөлүк жашоо өмүр сүрөбүз. Бирок кимибиз канча жашайбыз Кудай билет. Мунун баары бир гана жаратканга маалым. Бирок биз бул ишти кылып атып, бир жасап мактануудан алыспыз. Мына интернет баракчадагы биздин баракчалар өчүрүлүп атат. Биздин мына Одноклассниктеги баракчабыз толугу менен мен жокмун ал жакта. Анткени блокировка кылынды. Мындай иштерде бизде кичине тоскоолдуктар бар. Муну биз ачык айтып коюшубуз керек. Биз каяктан болуп аткандыгын биз айтпай эле коелу. Анткени биз кылабыз жараткан үчүн. Жараткандын ыраазычылыгы үчүн жасайбыз. Балким бул кылып аткан ишибиз кимдир бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирок мейли аларга жакпаса жакпасын. Бирок бул биз мусулман инсан катары бизге жагат. Биз буну ушинтип блокировка кылып бизди интернеттен өчүрүп койсо, же бизди телеканалга чыгарбай койсо, же бир жактарга алып бир тоскоолдук кыла турган болсо, биз токтотуп кое турган эрксиз адам эмеспиз. Биз намысыбыз колубузда. Биз дагы да мындай ишти жасаган сайын биз курчуйбуз. Мындан да курчуйбуз. Биз мындай мамиле бизди курчутат, мокотпойт. Ошон үчүн мен дагы бир нерселерди айткым келет. Урматтуу мекендеш, келгиле. Мына бүгүнкү күндө канчалаган кыргыз кыйналып тургандыгын көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошолорго сиз кайдыгер карасаңыз, ага башка ким келет? Бир Кытай улуту келеби, же башка улуттун бир жараны келип кол сунабы? Ушул мекендеш мынакей, ушул жердеги Максат байке дагы бир бутунан ажыраган өтө оор муктаждыктагы үй бүлө. Мына ушундайга биз кайдыгер карасак башка бирөө келбейт. Ошон үчүн бүгүн кызыгы болуп турган бул дүйнөнүн бир күнү жиркеничи келип чыгат. Бүгүн биз сүйүнүп жүргөн нерсенин, колдонуп аткан нерсенин, рахатын алып аткан нерсенин бир күнү биз жиркене турган күн келет. Буга мисал, мына биз бүгүн магазинден же кафе ресторандан кымбат баалуу тамак ичип атабыз. Бүгүн тамак ичип атабыз. Ошол тамакты биз ресторанга кирип 10 миң, 20 миң менен, 5 миң менен, 200, 300 миң сом менен буйруганчалыгы менен биз алып жеп ырыскы даам татып атабыз. Бирок бүгүн сиз кызыгып, ошол сиздин көп акча коротуп жеген тамак ашыңыз аз убакыт ичинде сизден денеден бошоп туалетке түшөт. Ал нерседен сиз ошодон алдың эле даамына суктанып турган азыктан бир канча убакыттын аралыгында сиз жиркеничтүү абалга келип калат. Бул мисал, бүгүн биз дагы ошол бир жиркеничке айланган сыяктуудай биз дагы бул дүйнө дагы бизге ошондой жиркеничтүү күн келет. Буну пайгамбарыбыз 14 кыл мурда айткан. Ушул нерсени эскертүү катары бирибизге бирибиз эскертүү катары айтып турушубуз керек. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, келгиле. Бүгүн биз кылып калайлы. Дүйнө байлыкты жыйып, эртең Кудайдын алдына барганда ал нерсе биздин жанагы боктон жиркенгендей биз жиркене турган абал келет. Ошондо биз арман кылабыз. Ошондо биз көбүрөөк садака кылсак, көбүрөөк жакшылык кылып, көбүрөөк иш жасап калсак болмок экен. Ошондо көбүрөөгүн садака кылып, сооп таап калсам болмок экен. Топурак болду. Ошон үчүн мен кылып калсам болмок экен деп. Ошон үчүн келгиле урматтуу мекендеш, жакшылык кылууга чакырабыз. Ушундай сыяктуудай иштер бизде Кудай буйруса, Аллах биздин ар бир кылган ишибизге жараткан заттын жардамы болсун. Кудай буйруса. Анан биздин мына ушул бүгүнкү кылып аткан ишибизге кайдыгер карабай туш тараптан кыргыздын намыстуу, ыймандуу, кайрымдуу уул кыздары чыгып, мына чет өлкөдө өздөрү бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсө дагы кыйналып кысталып иштеп атканын биз билебиз, сезебиз. Бирок ошентсе да ошол жактан бизге ошо силердин өзүңөрдүн ырыскыңардан бөлүшүп жөнөтүп аткандыгыңар мына мондай үйлөр салынып атат. Канчалаган жетим балдар үйлүү болуп атат, канчалаган жесир энелер үйлүү болуп атат. Ошонун катарында узаткан Америкадан дагы Рахат эненин үйүнө үйлүү болушуна себепкер болоюн деп $800 которушту. $800 которгон акча биздин акча менен 54 миң сом болду. Ошол 54 миң сом акча дагы Рахат эненин үйүн бүтүшүнө себеп болот. Бул болсо бияктан мынакей 50 миң сом Москвадан которулду, 50 миң рубль которулду. Ал бул жакта үйдүн бүтүп атат. Сбербанктан биздин данныйга салышып атат. Мына ушундай салынган акчалардын жыйынтыктарын биз ушундай отчеттук негизде мына Талас областына барып кирпич түшүрдүк. Кече күнү Ош областындагы үйгө толугу менен стенага жетишерлик кирпич түшүрдүк. Мунун баары биздин баарыбыздын кыргыздын ынтымак биримдиги менен салынып аткан үйлөр болду, Кудай буйруса. Ошон үчүн мындай жакшылыкты тынбай, токтотпостон кылууга чакырык кылабыз. Биз сиздердин аманатка кыянат кылбастан, жакшы иштерди жасап, жакшылыкка себепкер болуп,
акыретте Аллахтын алдында бүгүнкү кылган ишибизде көптөр сурайт. Силерге Кудайдын азабы эмне Азамат? Сага Кудайдын азабы эмне деген суроо беришет. Сен ал жака жол тартып, Нарынга барып, Ошко барып, Көлгө барып, Баткенге барасың, же болбосо ушундай бир таласка барасың. Буга сенде эмне кызыкчылык дейт? Мен айтайын. Бул жерде чоң кызыкчылык бар. Аллахтын алдында ошол биздин бүгүн бир жерге иштесек, иштеп атып бир айдан айлыгын алсак, биз бүгүн кылган ишибиздин жыйынтыгын Аллахтын алдында сооп алабыз деген үмүт менен иш жасап атабыз. Ошон үчүн мындай сооптуу иштен сиз дагы кур калбаңыз. Биз сизден же бирөөлөрдөн, же кимдир бир бийлик төбөлдөрүнөн, же бир атка минерден биз жардам сурабайбыз. Же башка улуттан да жардам сурабайбыз. Биз жөн гана сунуш менен, кел мекендешим, сооп керекпи? Мына ушундай үйдүн бир кирпич болсо дагы салым кошуп калып өзүң үчүн, балаң үчүн, үй бүлөң үчүн сооп таап кал деп атабыз. Ушундай чакырыгыбызга кайдыгер карабасаңыз биздин келиңиз. Сооп таапчу сапарда бирге сапарлаш болойлу. Эгер ишеним артпасаңыз, бул Байматов жеп коет, же болбосо бул фонд дареке жеткизбейт десеңиздер, биз сиздерди кыйнабайбыз. Жөн гана ишеним арткан адамдар менен биз сапардабыз, Кудай буйрса. Алла разы болсун. Максат байке, мына азыр бүгүнкү күндө биз Кайрымдуу бол коомдук фонду негизделип, анан бүгүнкү күндө канчалаган энелер, канчалаган мекендештер үйлүү болуп атат да, Кудай буйрса. Эми биз башка бир улуттан же бир кайсыл бир тармактардан бир дагы эшикти какпастан бизге жардам берип койгулачы, биз ушул ишти жасап атабыз, бирөөгө там салып атабыз, биз бир мекендешке там салып атабыз, бизге акча жардам берип койгулачы, бир да эшикти кагып сураган жокпуз. Сурабайбыз дагы. Анткени себеби бизге сооп керек. Мына ушул жерде иштеп аткан бир туугандарда мисалы мына сооптун бир даамын таткан адам сооп жасаганды да билет. Мына ошондой мекендештерибиз бар экен. Аллага шүгүр. Анан ошондой жасап аткан иштерибизге кайдыгер карабаган, алыстан мынакей Америкада жүрүшөт, Швецияда, ушул туш тараптагы Казакстандан, туш тараптан бизге чыгышып, ушул жасап аткан ишиңерге деп дем күч берип, элдер батасын берип, ушундай иштер жасагыла, кыргыз кыйынчылыкка бири-бирин таштаган эмес деген жакшы дем күч беришип атат. Анан ошол жактан турушуп алып, мына Россиядан 50 000 рубль которушту. Ошол которгон акчаны биз ушул дареке жеткизейин деп, мына видео отчет кылып атайын чагылдырып атабыз. Анан аттарын атайын деп, мына ушул жерден дагы айтып коюш керек, дагы эскертүү катарында. Биз аттарын атап, же болбосо кандайдыр бир иш жасасак, кимдир бирөөлөргө жакпай атат окшойт. Биздин жасап аткан иштерибизге кичине кысымдар бар. Азыр мына биздин баракчаларыбыз жабылып атат. Ошондон улам биз купуя кылган аракет кылып атабыз, айла жоктун иши болуп атат. Ошон үчүн мына урматтуу мекендеш, сиздердин берген аманат өзүнүн дарегине жеткендигине маалымат берип атат. Анан ошолорго мекендештерибизге бата берип, өзүңүздөр дуа кылып коюңуздар. Кыргыз элим, ошо Россияда каякта болсоңуздар, Америкада жүрсөңүздөр да каякта ушу аман эсен жүрүңүздөр. Рахмат ушу мага кайрымдуу болуп ушу эме болгоңуздар. Мына жетти барам, Азаматта энем алып келди. Рахмат, аны тендер аман болгула. Ой жараткан Кудайым, каякта болсоңор аман болгула. Кудайым кодосун силерге. Аллаху акбар. Тең. Икрамдар, ушу кыргыз элим силерге ушу бизге жардам кылып, ушундай кайрымдуу иштерди кылып атасыздар. Силерге чоң рахмат, разыбыз. Биз ушундай тааныбыз жок болуп, азыркы убакка чейин жашап аткан элек мындай таандуу кылдыңыздар сиздер. Кайрымдуу фондуна да чоң рахмат Азаматка. Мен Азаматка аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Биздин ушул кыйналып атканыбызды мына Кыргызстанга таанытып, бизди ушу интернетке чыгарып мындай жардамдарды алып атабыз. Берген аманаттар кыянатка эч качан кетпейт. Азамат болгон берген аманаттарды биз өзүнүн дарегине жеткизгенге аракет кылат, биз алабыз. Кыянат кылбайт да эч качан. Ушу Азаматка Кудайым ден соолук берсин. Ушу баланын ак жол, ушундай соопчулук иштер, мына орозо күнүндө да өзү орозо болуп, алыс болсо да тетиги 1 сутка жолдо келип, могу Нарын областына 5 километр жолдо келди. Өзүчө мына азыр кыйналып турат. Ошонсо дагы биздин кайгыбызды ушу сүйүнткүсү келет да, бизичи кубанткысы келет. Мына сүйүнүп калдык болот. Баары сүйүнүп, бала чакабыз менен сүйүнүп, монда кубанычта турабыз. Мондай тамыбызга бир күзүнө кирип калсак, үйлүү болгондор дагы үйүнө кирип алып кубанычта болуп атат болуш керек. Биз да ошондой кубанычта болуп атабыз да. Эми кирбесек дагы мондай нерселерди алып келгенде биз уже киргенге кубанып атабыз. Кудайым ушуну куткулсун. Кыргыз элим бар болуңуздар, ушундай балдарды колубуздан келишинче колдойлу. Ушуга жардам кылалы, битке болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу кайрымдуу фондуна да чоң рахмат. Атат мына
фундаментинен баштап крышасына чейин ушу азамат бүтүрдү. Баардык ушу азаматтын күчү менен, азаматтын жанагы мигранттар менен кыргыздын ошо жигиттери бизге салым кошуп, ушу кишилердин тамды кылалы, үйлүү кылалы деген ошолордун салымы менен бүтүп атат да бул там. Мен силерге чоң рахматымды айтам, ошо бактылуу болго, өмүр болго. Кудайым ошо орозо күнүндө дагы орозо тутсаңыздар, ошо орозоңуздар кабыл болсун. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Сүйүнүчтүү, кубанычтуу эле жүрөңүздөр. Баарыбыз ошо адамдын көңүл гүл да, күлүп эле жайнап жүрөр эле. Чоң Өзүмдү таптай алган, өлгүчө мактай алган, өмүрүн арнап туруп, өлүмдөн сактай алган атама дуа кылдым. Балам деп төрөп баккан, бешке бөлөп баккан, бар жанын тартуу кылып, батага жөлөп баккан апама дуа кылдым. Сүйүүмдү беттегин деп, сагынсам эстегин деп, санаамың чекпегин деп, сатылып кетпегин деп мекенге дуа кылдым. Ийгилик терип сунган, ишиме келип турган, динимдин нуру болуп, илимин берип турган устазга дуа кылдым. 3 кызын төрөп берген, күч берип жөлөп келген, түнүмдүн айы болуп, кышымдын жайы болуп, жарыма дуа кылдым. Жараткан колдосун деп, ар ишин оңдосун деп, бир ишин аткараарда периште жолдосун деп балама дуа кылдым. Артаңда салам деген, алкыштап барам деген, алдыга бассаң болду, аркаңда калам деген коңшуга дуа кылдым. Кызматка жөнөп турган, кыйшайсаң жөлөп турган, кыйналсаң колдон алып, карызын төлөп турган тууганга дуа кылдым. Турмушун көрүп турган, тапканын бөлүп турган, таштабай кыйын кезде талапка көнүп турган досторго дуа кылдым. Бар болсо алгын деген, болбосо калгын деген, бөлүнбөй колдон кармап, бийиктеп баргын деген байкеме дуа кылдым. Эркелеп таптап турган, эл журтка мактап турган, акылын айтып мага абийирин сактап турган эжеме дуа кылдым. Улуу деп урмат кылган, унчукпай кызмат кылган, ишиме колун сунган, ийгилик жолун сунган иниме дуа кылдым. Оорусаң ыйлап турган, ойгонсоң сыйлап турган, барганда кабар алып, берээрин жыйнап турган карындашыма дуа кылдым. Арырын жаттасын деп, арамды катпасын деп, ааламды жаратуучу Аллахты мактасын деп акынга дуа кылдым. Эмгегин сактасын деп, эл жерин сатпасын деп, эл журтун мактасын деп, элинен качпасын деп бийликке дуа кылдым. Карызын төлөсүн деп, кыргызга жөнөсүн деп, келгенде колдон алып, кыйындар жолосун деп жардыга дуа кылдым. Баштарын сыласын деп, баарынан чыдасын деп, бир Аллах насип кылса, бейишке чыгасың деп жетимге дуа кылдым. Аллахым колдосун деп, акыйкат орносун деп, ар нерсе жаралган соң Аллахты ойлосун деп ааламга дуа кылдым. Күйүткө толуп турган, күнөөлүү болуп турган, күнөөмдү кечиргин деп карегим солуп турган өзүмө дуа кылдым.